тонна эле көмүр аябай. Нарын шаарынын тургуну Таңсык Алакуновдун 4 бөлмөлүү чакан үйүнө жылына 5 тоннага жакын көмүр керектелет. Ошондо 25 000 сом зарыл. Ал эми быйылкы кымбатчылыкта бул сумманын табылышы өтө кыйын. Дагы жакшы анын жана өзү сыяктуулардын бактыларына облус бийлиги тарабынан бүгүндөн тарта 1 тоннасы 3 000 сомдук отун сатыла баштады. Уулум дагы алып атат, мен дагы алып атам. Бул жакшы эле болду. Президентибиз Садыр Нуралиевдин буйругу жакшы эле болду. Элге 3 000 сомдон көмүр деген бул тарыхта болгон эмес. Анан бул көчөдө саткандардан алсаң жанагы мондай көк мүшөктөр, цементтин мүшөктөрү. Араң 38-40 килограмм чыкпайт экен, ошону 50 килден деп сатып, мүшөктөп 250дөн сатып атышканда. Мындай жардам өлкө башчысынын тапшырмасы менен анын Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулуп, 90 тоннадан ашык көмүр алынып келинген. Бул жердеги түшкөн көмүр кечээ күнү келип түштү, 90 тонна. Бул президент Садыр Нуркожоевдун тапшырмасына ылайык элге 3 000 сомдон тоннасы таркатылып атат. Мындан сырткары шаардын аймагында 9 топ база түзүлгөн. Анын ичинен 5 муниципалдык, калгандары жекешкелер тарабынан көмүрлөр сатылып жатат. Ал эми жергиликтүү калкка арзан баадагы бул отунду ташууга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облусундагы башкармалыгынын техникалары тартылган. Буйругу менен биз ошол эки киши биригип сүйлөшүп, мэрияга тапшырма берип, ошо мэриянын кишилери менен биз ошол 90 тонна көмүрдү алып келдик. Биздин техникалар барды, биздин техникалар жардамга барды. Ошо элге жардамга, элге тартылсын деп көмүргө барып келдик. Ошого тартып келдик да. Көмүрдүн 1 тоннасынын дээрлик 3 000 сомго ылдыйлашы кандайдыр бир деңгээлде отун базаларындагы кара алтынга наркты туруктуу кармоого түрткү. Чынында эле мындай климаттык шарты катаал Теңиртөө жергесинде тоннасын 4 000 сомдон ашырбоого мүмкүнчүлүктөр түзүлмөкчү. Башка жерлерде дагы барып карап көзөмөлдөп, именно баасын анан 1 тоннадан деп атат. Эми 90 тонна келип тур, 90 эле киши алат да. Анан стабилдүү кармап бергиле десек, мына мэр биз менен келди, зам губернатор тапшырма берди, көзөмөлдөгүлө карагыла деп. Анан бир бааны кармап, 3 000 сомду, анан тартып келип турса жакшы болот эле. Биринчи эле точканы азыр көзөмөлдөп келдик. Маалымат үчүн айтсак, Нарын шаарындагы калк үчүн жылына 10 000 тоннадан ашык көмүр керектелет. Учурда 70% калк көмүр менен камсыздалган. Гүлира Туратбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын шаары, өлкөдөми.